Buyakta biraz sorular var eken, şu sorularga kichine toktolup anan ötüp ketebiz. Atam ötkönüne bir yılga jakındap kaldı. Ecelerim jıldık ötkөрөбүз дейт. İslamda jıldık жок деп айтса мага таарынышат. Кандай кылсак болот? Жолун кененирээк түшүндүрүп бериңиz дейт. Jıldık деген bid'at жок. Siz aytыңыз, чубага жайыпты ошо билет экен деңиз. Jıldıkka ketire турган тыйыныңардын баарын чогултуп, алып келсеңер, бу жерде биздин мадрасабыз бар. Каруу балдар окуйт. Ошолорго чогултуп бергиле, ошолор ошону bir жыл жесе, бул чоңсоп атаңар бейиштин төрүнө чыгып кетет иншалла. Анан жылдык кылсаңар, жерге бетин жууган келет, бетин жуубаган келет. Талак катын айтпаган келет, арак ичкен келет. О кече балдарын туура тарбия бербей, бирөөнүн башын жарып койгон балдары хулиган болуп кеткендер келет. Баласы да тарбия бербеген дуасы кабыл болбойт. Ошол келип жейт мисалы үчүн. Анан атаң кайра күнәкар болуп калат. Ошон үчүн сен айт, ошо жылдык бид'ат, кетире турган тыйыны алып келип бер, ошол жерге каттап коебуз, ошонун тамагына жумшайбыз, bir жыл жей берет. Анан бияка батпай кетип көп болуп кетип кет, онун наркы мисалы үчүн кече өзгөндөгү жетим балдар үйү бар экен. Ошого апарып беребиз. Анан саңа жылдык, анан саңа аш. Адам билиш керек, өзүн кыйнай бербеш керек жөн эле. Сооп жетеби жокпу деген түшүнүш керек туугандар. Балдарыңарды карылыкка окуткула. Карылыкка берип алып кетип калып окутпай койгондор дагы бар. Бул жаман нерсе болот. Куран, пайгамбарыбыз Куран толук билген. Hazreti Abu Bakr 12 жылда Бакара сүрөсүн жаттап, төй союп той берген. Анан биз карылыктан чыгарып алып илимди инкар кыла турган болсок, ал жакшы эмес болот. Анан туугандар айткыла, туугандарын, коңшуларыңарга, балдарыңар тыйгыла. Мен уже Көкжанга келгенде кичине уялып калып атам. Чубага келгенде 2 жылдан бери ай сайын телпилдеп келет, келген сайын хулигандар көбөйүп, бирин-бири сайып каракчы болуп кетти. Көкжаңактын барып, элдин баары айтып атат. Айткыла балдарыңарга, дегиле, коңшуңа тый. Бириңин жениң, бириңин таган, өзү кичинекей жерсиңер. О, өзүн дөңдөн баарын көрүнүп турасың. Анан бириң-бирин тепкилеп атасың. Билесиңер кимди ким уруп атканын, кимди ким төбөлөп атканын. Айткыла, дегеле чогулуп баргыла, ата-энеси Көкжандан чыгарып жибергиле, көчүп кет деп айткыла ошону. Уят эмеспи эми? Бирөөнүн баштарын пластик коюп айнып кетип, кайра темир коёт экен, дагы бирөөнүн путу сыныптыр деп. Илгери орус көбөлө, орусундир кетип бүттү, болду. Эки камберде башка эч ким калган жок силерде. Ошону уят эмеспи шуну? Унчукпайсыңар, билесиңер, айт, сенин балаң кылып атат. Сен айткан жоксуң. Аксакалдар баргыла ошого, айткыла ошону. Чыкыргыла бияка. Чыгып кет Көкжаңактан дегиле. Эң көркөм мечит, эң жакшы мечит силерде. Абдушүкүр 1 ай келет, чубак 1 ай келет, анан силер мушташканаар койбойсуңар. Антпесеңер келбейбиз, болду, уят эми. Айтат да сөзү укпай аттыр. Булар барып аш жеп кайра кайтып аттыр дейт да анда. Кетип атат бул. Айткыла аксакалдар ошону. Отурасыңар мына жерде, дайыма төрдөсүңөр. Чыкырла ошо ургандарын аты, билесиңер кимдер экенин. Кет бу жерден дегеле. Көкжаңакта отурба сен дегеле. Арам саңа бу жерде дегеле. Өлтүрүп атат, намыс кылдырып атат. Эмнеге ушундай? Айткыла дегеле, ошону айткыла. Антпесең чүйдө кээ бир айылдарда магазинде дарак сатылынбайт. Барыңар бири болсоңор эле болду туугандар. Силерди эч ким чаап албайт. Барыңар чогуу болгула, бөлүнбөгүлө, барып айткыла дегеле. Элдин айылдын чогулушу салгыла, ошондо ордуна келет бардыгы. Келбесе айтыш керек, көчтөш керек, ошо үйүнө барыш керек бардыгы. 50 адам, 60 адам барсын, 80 адам барсын. Эмне кылганыңар бу деш керек? Магазин соода кылбай турган болсун ага. Антпесе болбойт. Тоюна барбаш керек ошондойлордун. Жакшылыкка чакырбаш керек. Жаназасын окубайды деп айтыш керек. Не деген рекетчилик бул? Шариятта ушундай. Рекетчилик кылган жаназа окулунбайт. Не деген сөз бул? Айтыш керек ошону туугандар. Элдин ичинде бирибизди отура берген менен бул жаман. Эртең бирөө өлүп калышы мүмкүн. Анан эки эл ошон душман болуп калышы мүмкүн. Орун жашсаң өлүм ашкере кылат деген сөз бар. Уят болот. Бир элбиз, бир мусулманбыз биз туугандар.